Саламатсыңарбы балдар? Азыр жаз мезгили. Баарыбыз жаркыраган күндүн нурун карап, жылмайып, жакшы маанайда сабагыбызды баштайлы. Баарыңар китептин 125-бетиндеги 73 параграфты ачып койгула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жөнүндө эмне билебиз, эске салып кайталайбыз. Ал мүчөлөрдү сүйлөмдөн таап белгилейбиз. Эмесе эрежелерди кайталап, сүрөт боюнча сүйлөм түзүп, төмөнкү тапшырмаларды аткарып алалы. Мына балдар, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жөнүндөгү эрежелердин баардыгын көрдүңөр, эсиңерге салдыңар. Сүрөт боюнча сүйлөм түзүп, дептерлерге жазып койдуңар деп ишенем. Ал эми топтордо иштөө тапшырмасын бири-бириңер менен байланыш иштесеңер болот. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.